Кургак учук менен ооругандар үчүн тамак жөнүндөгү ой эле жагымсыздык жаратышы мүмкүн. Көптөгөн күчтүү дарыларды ичүүнү талап кылган кургак учукка каршы дарылануунун алгачкы мезгилинде мындай учур көп кездешет. Бул организм үчүн катуу сынак. Организм жаңы тартипке көнөрү менен адам мындай абалдан чыгып кетээрин билүү маанилүү. Тамакка табит тартпай турганда дагы тамактануу зарыл, себеби организмге илдет менен күрөшүү үчүн күч топтоого жардам бериш керек. Кургак учук менен ооруган учурда тамактануу кандай болушу керек? Биринчиден, өз убагында жана үзгүлтүксүз. Күнүгө 4-5 жолу тамактануу керек. Ооруп жаткан адам үчүн үй бүлөсү ыңгайлуу болгон тамактануунун графигин түзүп алып, аны кармануу керек. Экинчиден, белокторго бай тамак ашты рационго кошуу керек. Себеби белоктун жетишсиздиги узакка созулуучу ооруда эң зарыл болгон энергияны жоготууга алып келет. Кургак учук менен ооруган адамдын тамактануусу күчтүүрөөк болушу зарыл. Кызыл жана ак эт, балык, жумуртка, быштак, буурчак, жаңгак жана айрым дан өсүмдүктөрү белокко бай экендигин эскерте кетели. Бирок белок эле дебестен тамактанууда жашылча жемиштерди жегенди да унутпаңыздар. Себеби алардын курамындагы витаминдердин мааниси да кем эмес. Бул медиктердин 3-чү кеңеши. Жалпылап айтканда, тамактануу өз убагында, үзгүлтүксүз жана тең салмактуу болушу керек. 4-ден, бейтаптардын кургак учукка каршы дарыларды ичкенге байланыштуу тамак сиңирүү органдар тарабынан көйгөйлөр жаралышы мүмкүн. Мындай учурда дарыгерлер бөлүп аздан тамактанууну жана рациондон айрым тамак ашты кошуу же алып салуу менен атайын диетаны сунушташат. Ансыз да ичип жаткан көптөгөн дары-дармектер боорго күч келтиргендиктен өтө майлуу тамак боорго күчтүүлүк кыларын эстен чыгарбоо керек. 5-ден, кашкулактын же иттин майы, дары чөптөрдүн кайнатмалары булар эч кандай дары эмес. Кымыз, бал иммунитетти көтөргөн азыктар болгону менен өз алдынча кургак учукту дарылабайт. Бул оору кургак учукка каршы дарылар менен гана дарыланат. Убагында тең салмактуу жана үзгүлтүксүз тамактануу кургак учукту дарылоонун абдан маанилүү бөлүгү экендигин билүү керек. Кургак учук айыгат.